жолдо батабыз ойго өлкөбүз кантип өнүгөт чаң баспай төрдө чапсак тебөргө санабыз санга бөлүнөт эгемен болуп сыймыкка толуп жашаган жокпуз бекерге жалының кошкун салымын кошкун зарылып турган мекенге жаркын болсун келечек таптайлы күчтү баштайлы ишти Кайрымдуу коомдук кайрымдуулук фонду 4 жылдан бери көмүскөдө көп көрүнбөй келген коомдун аярлуу катмарына эбегейсиз кызмат көрсөтүп келет. Эл эмгегин жер жебейт дегендей фонд кылып келген иштерин эл ичинде эл сыйлап келген. Ал эми бүгүн Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри тарабынан Кайрымдуу коомдук фондунун кылып келген иштерин баалап, ардак грамота менен сыйлады. Же болбосо элдин да социалдык мобилизациясы жакшы экен да. Себеби бардык нерсеге өкмөттүн, мамлекеттин мүмкүнчүлүгү жетпей атат. Ошо арабызда ушундай социалдык жоопкерчиликти сезген жарандарыбыз болгондугуна бизди аябай кубандырат. Ушу силер бар үчүн биздин мындай кандай десем, түйшүгүбүз жеңилдеп, жумушубуз алдына жылып атат десем болот. Ошондуктан мына атайын ушу биздин министрликтин чечими менен социалдык коргоонун отличниги деп силерге наам берип атабыз. Биздин министрликтин эң эле жогорку наамы, жогорку сыйлыгы ушул. Анан ушу силердин эмеңерди сыйлап, Кудай буйрса мындан дагы көп кызматтарды күтөбүз, силерден үмүт этебиз. Ел үчүн кызмат кылып жүрөлү. Бул удостоверение. Рахмат, чоң рахмат. Биздин кичинекей мээнетибизди баалап, чоңго баалап коңуздарга чоң рахмат. Кудай буйрса. Сүйлөп койсоң болот бизге. Кудай буйрса дагы көп иштерди кылат деген үмүтүбүз бар. Буйрса. Мен өтө кубанычта болуп турам бүгүнкү күндө. Себеби кичинекей биздин мээнеттер ушундай бир сыйлык менен болсо да көңүл көтөрүү бул өтө биз үчүн өтө кубанып атам, сүйүнүп атам. Себеби сиздин биздин аракет бүгүнкү күндө ошо өлкөбүздөгү өтө оор муктаждыкта турган, алсырап турган биздин оордошторубуз, мекендештерибиз, бир туугандарыбызга ошол колубуздан келген колдоону биргеликте жасап, алар өтө кыйналып турган учурларындачы. Анан мындай сыйлык бизди канчалык кубандырып атат. Бирок бул жалганда ушундай бир сооптуу иште бирге болуп, анан байке Кудай буйрса ахиретте да Аллахтын сыйлыгын да алып, жаннатта бирге бололу. Ошондой бирге болуп рахмат. Кайрымдуулук фондунун жамаатына дагы, албетте көп кылган ишиңиздерге караганда мындай көп мүчөлөрдөн турган уюм болсо керек. Ошол сиздердин катарыңыздарда турган ошол жалпы жамаатыңыздарды дагы ошо ардак грамота менен белгилеп койгону туура көрдүк. Мына фондуңуздарга дагы, мүчөңүздөргө дагы дем күч болсун. Кудай буйрса мындан кийин дагы жакшы иштерди кыла бересиздер. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров Кайрымдуу коомдук фондунун жааматына, коомдун аярлуу катмарына эбегейсиз колдоо көрсөткөндүгү үчүн ардак грамота менен сыйлады. Ошондой эле фонд жетекчиси Азамат Байматовго социалдык коргоонун отличники төш белгиси жана күбөлүгүн тапшырды. Бул сыйлык бир гана фонд жааматына эмес, 4 жылдан бери өз колдоосун көрсөтүп келген кайрымдуу мекендештердин дагы сыйлыгы. Себеби биз кылып келген ар бир иш сиздердин колдооңуздарды ишке ашып келген. Кайрымдуу коомдук кайрымдуулук фонду биз эл менен, эл биз менен.